Биз үмүт менен жашайбыз. Пандемиянын экинчи толкуну болбойт деген үмүтүбүз чоң. Эгер боло турган болсо, анда ар бир адамга ооруканада орун табылат. Дары-дармек жана башкысы дарыгерлер жетиштүү болот. Сөз эркиндигин сактай алабыз деген ишеним бар. Кыргызстандын Маданият министрлигин цензура комитетине айлануусуна жол бербейбиз. Биз эркин дем алып, эркин сүйлөгүбүз келет. Кыргызстандын жаштары аларга өлкө келечегин ишенип тапшырса болоорун далилдешти. Миңдеген ыктыярчылар камкордуктун, айкөлдүктүн жана боорукерликтин чыныгы үлгүсү боло алышты. Биз күчтүү элбиз жана бакубат жашоого татыктуубуз. Биздин башкы милдет мыйзамга таянуу. Ушул жол менен гана каатчылыктан чыгып, өлкөдө тартипти орното алабыз. Жогорку кеңешке келүүчү адамдарга негизги талаптар компетенттүүлүк жана мыйзамдарды жакшыртуу. Биз сөз эркиндигин сактап калабыз жана аны чектөөнүн бардык аракеттерине каршы күрөшөбүз. Биз туулган жерибиздин таштанды талаасына айлануусуна жол бербейбиз. Таза табиятты сактоо менен биз элибиздин саламаттыгына кам көрөбүз. Жаштыкты жана тажрыйбаны айкалыштыра турган мезгил келди. Коррупциялашкан системаны тамырынан кыйып, жоопкерчиликти өз мойнубузга алабыз. Бир бол, биз даярбыз.